Биз азыр Европанын же дүйнөнүн бир тарыхый жерлеринде же ташыракта эмеспиз. Тагыраагы биз азыр Нарын районунун Долоон ашуусунан түшкөндөгү Карынкүр капчыгайында турабыз. Мына ушул капчыгайдын конуштарынын биринде мындай таш көпүрө пайда болуп, социалдык желилерде көпчүлүктү таңдандырууда. Өзгөчө бул эмгектин автору Эржан Төлөбек уулу. Ал бул көпүрөнү бир айдан ашык убакытта куруп бүткөн. Аны тургузууга конуштун айланасындагы аска таштар пайдаланылган. Өзгө көрсөң көрүнүп турат да. Нары жактан келгенбиз. Бияктан келгенбиз, ортосун судан алганбыз, ошентип. Анан тиги Долоон жактан да таштарды алып келип, анан ушинтип салып. Жалпак таштарды тамдап алып келип салып. Негизги материал таш менен цемент экен да? Таш менен эле цемент, башка эчтеке кошпойбуз. Таш менен эле цемент. Кичине астына бышыктап темир тезек кетиргенбиз да, астын эмесин, фундаментинчи. Эржанга мындай өзгөчө архитектурадагы көпүрөнү куруу идеясы жайлоого жаз алдында ата-энеси көчүп барганда келген. Себеби алар жайлаган конушта таш көп болгондуктан андан пайдалуу жана өзгөчө бир нерсе курууну ойлоп, жыйынтыгында көпүрө салууга токтолгон. Себеби журт менен жолдун ортосундагы суудан өтүүдө көйгөй жаралып келген. Идея келген ошо бул туристтер тартуу болчу, негизи элдерди тартуу болчу. Анан бу жакта таштар бүт таштак болчу, бүт. Тияктан кулап келген, бияктан кулап келген молдун баары таш болчу, ошонун баарынан каякка кетиребиз деп анан ойлонуп атып, анан ушундай көпүрө салалы деп эскисин чийип, проектисин чийип, бирок көп ойлондук чын эле, анан ошентип атып анан келип чыкты да. Учурда көпүрөнүн 90%дан ашык жумуштары бүткөрүлүптүр. Алдыда анын жээк тосмолорун тургузуу жана кооздоо иштери турат. Иш аягына чыга элек болсо дагы анын өзгөчөлүгүн байкап токтогондор дагы арбын экен. Алар көпүрөнүн өзгөчө курулушу менен таанышып, аны менен кошо өз идеялары менен дагы бөлүшүп кетишүүдө дейт конуштагылар. Могу таш көпүрө салынган, ошо кызыгып көптөгөн ар бер өткөн кишилер кызыгып келип сүрөткө түшүп атышат. Бөтөнчө туристтер токтоп атат. Туристтер келип бул жерден аябай сүрөткө түшүп, анан ар жак бер жаңарды дагы оңдогула, үмүткиле, тигинткиле жакшы экен деп эле ар бери. Мисалы үчүн арабтар келип алып бобаларды да чуркап жүрөт. Баягы күнү бир 20дай араб келиптир. Жана ак көйнөк неме кийип алып. Могу жакта арча бир жер буркурап эле көкөмөрө менен арча жыттап турат, анан ар бери эле чуркап эле жаннат деп эле кыйкырып атышты. Көрсө бейиш экен деп эле. Судан жата калып суу ичип атышты. Мына ушундай уникалдуу эмгек аймакта туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө болмокчу. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Ала Тоо 24, Нарын облусу.